Актөө айылында буга чейин бала бакча болгон эмес. Айжан айым аймакта убактылуу ачылган 3 сааттык бакчага минтип небересин алып барат. Шарты барлар балдарын коңшу айылдардагы бакчага ташыйт дейт. Кыштакка заңгыраган бала бакча салынып жатканына кубанып турганын айтат. Буга чейин айылда садик жок болчу. Шалбага, мундузга, аң өстөнгө элдер алып барып машина менен эртең менен ташып эртең кайра кечинде алып келип төрткө чейин. Ушинтип араланычу. Мынакей жаркырап айылыбызга мындай садик түшүп, сонун бүткөнү калды, аябай сүйүнүп атабыз. Эмне деген неберелер ушу садиктен тарбия таалим алып, алебойду да ушул жерден окуп, аябай жакшынакай болгон турат. Бакча 2 кабаттан туруп 100 балага ылайыкталган. Шаттык зал, ашкана, жуунуучу бөлмөлөр менен заман талабындагыдай курулуп жатат. Ички эмеректер да долбоордо камтылган. Курулуштун жалпы наркы 75 миллион 244 миң сомду түзөт. 95% бүтүк десек болот. Иштери уже полный бүтүп калды. Полдордун покраскасы калды. Тышта площадкалар почти бүттү. Засыпка кылды, игровой детский площадка бүтсө эле, буюрса ушу айдын аягында ачылабызбы деген ниетибиз бар. 1800дөн ашык калкы бар аймакта бала бакчага болгон муктаждык чоң болчу. Азыр кезекте турган 100дөн ашык бала бар. Биздин айылда сонун садик салынып атат. Ошакка барып, досторду таап ойнойм. 2 этаж болуп чоң экен. Ошол садик мага аябай жакты. Кезекте турган балдардын баарын берки аң өстөн айылына, Тилекмет айылына ташып, бери айтканда бир 5-6 километрге ташып, ата-энелер ошол жерге бала бакчага барчу. Оргочор айыл аймагы боюнча 14 айыл бар. Биздин Ак Шыйракта алыскы зонадагы айылыбыз. Анан жалпы айылдар боюнча мына ушул 2 бала бакча берилсе, андан тышкары оптимизация да кылып атабыз. Бул бала бакчага муктаждык чечилди толугу менен. Келечек ээлери болгон балдардын билим алуусуна мамлекет тараптан да колдоо көрсөтүлүп, бөбөктөргө ыңгайлуу шарттарды камсыздоо багытында Дуанда азыр 18 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми облуста 124 бакча иштесе, анда 18 миңден ашык бала тарбияланат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көлү болсо.